Жаңы маалыматтык технологиялар институтунда студенттер, мугалимдер менен биргеликте алган билимдерин мышыктап, сиздер көрүп турган роботторду иштеп чыгышты, өздөрүнүн колдору менен жасашты. Ал үчүн атайын программаларды окушту, жана өздөрү дагы кошумча программаларды иштеп чыгып, буларга киргизишти. Бүгүнкү күндө бул роботтор билим берүүдө жана бизде окуу процессинде дагы пайдаланылат. Бул роботтор негизи 3D принтерден чыгарылып, каждый детальдары 3D принтерден чыгарылып, сервомотордун негизинде туташтырылды. Бул негизи эки робот бирдей автоматташтырылган. Бул баз серво технологиясынын негизинде иштейт эки робот. Бул үчүнчү роботубуз болсо ПВМ серво технологиясынын негизинде иштейт. Бул жерде эки роботубуз функциясы бирдей аткарылган, туташтырылганда дагы оңой туташтырылды. Бул жерде ошол ДК мотордун негизинде роботтор жылдырылып, ары бери жылдырылат. Бул жерде болсо СТП мотор колдонулган. СТП мотор болсо СТП мотор шаг за шагом дегенде түшүндүрүлөт. Бул бир определенный бир кадамга жылдырылат. Келечекте булар дагы жакшыртылып, өнүктүрүлүп, кошумча функциялар киргизилет деп пландалууда. Мына ушундай инновациялык жаңылыктар бардык билим берүү программалары боюнча жүргүзүлүп жатат. Ошонун жыйынтыктары келечекте стартап түрүндө, атайын долбоорлор түрүндө иштелип чыгып, коомчулукка сунушталат деген ишеничтебиз. Бул роботторду автоматташтырууда биз башкарууда Home Assistant платформасын колдондук, SP Home платформасын колдонуп, эң биринчиден Home Assistant платформасын колдонгондо биз Virtual Box'ту жайгаштырып, анан ошол жерден Home Assistant установка кылып, ошол менен автоматташтырып, ар бир роботтун автоматизациясын кылып чыктык. Бир Wi-Fi'га туташтырылыш керек. Негизи ар бир колдонуучу, ар бир студент өзү Home Assistant өзүнүн компьютеруна орнотуп, анан кийин ошол роботторго автоматизация кылганды үйрөнүштү. Келечекте биздин окуу жайда дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине кенен интеграцияланган билим берүү программалары өнүктүрүлүп, ошолор ишке ашырылат деп, ушунун үстүндө иштер жүргүзүлүп жатат.